Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерди Мекендештер YouTube каналына подписация басканды суранабыз. Бир үйдүн жалгыз кызы эле Кадамжайда зордукталып өлтүрүлгөн кыздын жакындары үн катты. Баткенде зордукталып өлтүрүлгөн кыздын ата-энесинин Орусияга кеткенине 20 гана күн болгон. Кыз ата-энесинин колунда калган, ага чейин ал ата-энеси менен чогуу жашаган. Бул тууралуу Супер KG порталына кыздын атасынын бир тууганы Үсөн Мурзадиллаев билдирди. Буга чейин социалдык тармактарда кыздын ата-энеси миграцияда жүргөнү, ал кароосуз калганы тууралуу маалыматтар тараган болчу. Бул маалымат чындыкка дал келбейт, дейт Мурзадиллаев. Мен аларды, ата-энелерин дагы тааныбайм. Окуя күндүз болуп, аны бир да жан байкабай калганы өкүнүчтүү. Биз бул суук кабарды милиция кызматкерлеринен уктук. Кызыбыздын жакындары ата-энеси күнөөлүүлөр жазасыз калбай, мыйзам астында сөзсүз жооп беришин талап кылабыз, дейт кыздын атасынын бир тууганы. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын эмгек жамааты Кадамжай районунун Хальмион айыл аймагынын тургуну маркум бир тууганыбыздын ата-энесине жана тууган уруктарына терең кайгыруу менен көңүл айтат, деп билдиришти муфтияттан. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерди Мекендештер YouTube каналына подписация басканды суранабыз. Жашоо өткөн күндөр эмес, эсте калган көз иримемдер менен бааланат деп бекеринен философторубуз айтпаса керек. Андыктан достор, эгерде жакындарыңызга эстен кетпес бир сонун көз иримемдерди, жакшы бир элестерди калтырыңыз келсе, же болбосо куттуктоо тартуулайын десеңиз, анда албетте экранда көрсөтүлгөн биздин WhatsApp номерибиз ар дайым кызматыңыздарда.